считаю, что молодежь должна быть обязательно в списках, потому что есть определенная процентная квота, насколько я знаю, то, что должна быть молодежь в списках. И как бы у нас в Кыргызстане, в Бишкеке особенно, есть очень много инициативной молодежи, которые, я думаю, должны быть привлечены к партии, политическим партиям. И вот в ближайших выборах жогорку кеңеш. Азыр деген жаштар да, жалаң жаштардын мезгили азыр. Жаштар деген жаңы муундагылар, жаңы мындай эски нерселерди жок кылып, жаңы нерселерди ойлоп табышат. Азыркы 21-кылымдын жаштары деген аябай баштары жакшы деген, билимли жакшы жаштар чыгып атпайбы азыр биздин заманда. Ошолор болуш керек, бизден билимдүү болуш керек да, бүт жагынан билимдүү жаштар болуш керек. Баягы улуу муундар иштеп жүрүп эле баягы ичип жеп, жаштар дагы кандай десем, ишке тойбой турган убагында баягы иштейбиз депчи. Ошо жаштар деле иштеш керек партияда. Болуш керек тизмеде обязательно. Жаштар болуш керек да. Азыр жаштарга мүмкүнчүлүк берип атпайбы. Иштеген жаштар бар, колунан келген жаштар бар экен. Ошолорго бериш керек негизи. Жолдошулорго, жаштарда да атпайбы азыр бүт барчы. Бийлик ушундай болбоду. Иштегендерге берсин деп атат. Жаш балдар, билимдүү балдар көп азыр. Окуп бүткөн балдар көп. Аябай билимдүү балдар бар. Берсин ошолорго ордот атакта отурушпай жөн элечи. Ичип жеп коюп. Бүгүнкү күндө жогорку кеңештин парламенттин тизмесинде бул жаштар болуш керек. Анткени ушу жаштар өзүнүн көйгөйлөрүн, өзүнүн тең курактуу жаштардын көйгөйлөрүн билет, ошолордун жакшы сунуш идеяларын алып чыгат деп ойлойм.